Мамлекеттик каттоо кызматы шайлоочулардын тизмесинде көйгөйлөр болгонун мойнуна алды. Бул туурасында мекеме жетекчилери 13 декабрдагы маалымат жыйынында билдиришти. Буга чейин Өнүгүү прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев шайлоочулардын тизмесинде көйгөйлөр бар экенин айтып, шайлоодо фальсификация болушу мүмкүн деп эскерткен эле. Бүгүн парламентте да шайлоочулардын тизмеси боюнча маселе жаралганын депутаттар айтышып, бул боюнча мамлекеттик каттоо кызматы менен БШКдан отчет угууну талап кылышты. Кененирээк кийинки материалда. Шайлоо өткөндөн кийин мамлекеттик каттоо кызматы маалымат жыйын куруп, шайлоочулардын тизмесинде чын эле көйгөйлөр болгонун мойнуна алды. 24 KG жазгандай 13 декабрда агент 024 каналына бишкектик тургун анын Жаш гвардия бульварындагы үйүнө башка эле адамдардын атына 4 чакыруу кагазы келгенин айткан. Кийинчерээк алардын бирөө үй ээсинин макулдугусуз дареке каттоого алынганы белгилүү болгон. Ал кишини өзү да, кошуналары да билбейт. Каттоо кызматына ал кишинин ал дареке тиешеси жоктугун далилдегени жатам деп кайрылган бишкектик тургун ошондой эле каттоо кызматы муну кандайдыр бир катачылык деп атап, аны өзүн каттоого алууга макулдук берип, бирок унутуп калгансың деген версияны айтып жатканын кошумчалаган. Мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасынын орун басары Дастан Догоев даректүү каттоо маалыматтык системасы 2015 жылы жарыяланган жана кемчиликтер бардыгын аны чечүү үчүн жарандарды арыз менен кайрылуусун айтты. Жергиликтүү кеңештин шайлоолорунда фальсификация болгонуна мен шек санап атам. Шайлоонун алдында Өнүгүү прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев шайлоочулардын тизмеси боюнча арыздаттануулар көп түшүп жатканын, өздөрү да текшерип бир дареке 5тен 25ке чейин бейтаныш кишилер катталып калган фактыларды айтып, мындан улам добуш берүү күнүндө фальсификация болушу мүмкүндүгүн эскерткен. 11.07 деген Октябрь районунда тизме алдык. Бул жергиликтүү кеңеш шайлоосуна тизмеси. Жана экинчи тизмени алдык. Бұл референдумға тизме. Референдумда 1045 адам болот шайлоочулук тизмесинде. Жергиликтүү кеңештин шайлоо тизмесинде 1420 адам. Ана менде документтер бар. 1420 адам тизмеси. 485 адам разницасы бар. Аны анактып чыксак, 485 адам каяктан чыгып калды карасак, 485 адам бул ар кайсы региондордон, Ленинский райондон, Первомайский райондон, Свердлов райондон ар кайсы адамдардан ушу келип ушу участкага отургузушту. Мындан улам шайлоочулардын тизмесин текшерүүгө алган убактылуу депутаттык комиссия түзүлүп, ал азырда иштеп жатат. Бирок каттоо кызматынын төрагасы Тайырбек Сарпашев тизмелер проблема болбой турганын ишенимдүү айтып келген болчу. 49-үй 5-чи микрорайондогу жанындагы участокко 10-30. Бул азыр 11-30 жөнүндө сөз болуп атат. 11-31 деген участоктан 11-30 участкасына алдын ала түшүп калган экен. Ошон үчүн биз алдын ала тизме деп айтабыз. Анан кийин МТУлар, квартальный комитеттер айтат, бул үй бул жакка кирбейт, наркы жакка кирет. Бул ошон түшүп калыптыр дегенде, ошонун аркасында Борбор шайлоо комиссиясынын система администратору менен биз анан аларды кайра өздөрүнүн участкаларына жайгаштырып чыгабыз. Ошондуктан эч кандай кыргыз издештин кереги жок. Бүгүн парламентте да депутат Азамат Арапаев каттоо кызматынын шалаакылыгынан миңдеген жарандар шайлоо окуунан ажыраганын айтып, маселени парламентте кароону сунуштады. Аны колдоого алган Чолпон Жакупова маалыматтык серверде чет өлкөлүк жаран отурду деген маалымат чыкканын айтып, БШК төрайымы да бул боюнча отчет беришин талап кылды. 11 декабрь күнү мына мамлекетте элдик референдум болуп өттү. Референдумга 40% гана биздин шайлоочулар катышып калды тилекке каршы. Бул мен ойлойм, биздин мамлекеттик каттоо кызматынын шалакылыгы менен биздин миңдеген жарандар ошо жарандык укугунан ажыралып, шайлоо участкасына кире албай калды. Ошол тизмелер башаламан болуп. Но поскольку сейчас поступает много информации о том, что на сервере работал иностранный гражданин в ВЦИКе и так далее, да, я прошу расширить число включенных для предоставления этой информации, чтобы госпожа Шайлдабекова, председатель Центральной избирательной комиссии, тоже пришла и предоставила информацию. Шайлоочулардын тизмесин иликтөөгө алган убактылуу депутаттык комиссия өз ишин токтото элек. Анын жыйынтыгы менен тизмелерди түзгөн мекемелердин жоопкерчилиги каралышы мүмкүн. Бурулай Сурманкулова, Руслан Сабатаров, Сентябрь.